Күндүн негизги билим жаңылыктары менен таныштырып, студияда мен Гулина Сагынбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Окуучулардын билим алуусуна жакшы шарттар түзүлүүдө. Айыл мектептерине 50 автобус берилди. Баткен шаарында 800-гө жакын окуучу 2 жылдан бери кооптуу жол менен мектепке каттап билим алышууда. Кореянын жана Кыргызстандын окуучулары сүрөт көргөзмө уюштурушту. Евразия аносу Кыргызстандын айыл мектептеринин муктаждыктары үчүн 50 мектеп автобусун белекке берди. Салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, билим берүү жана илим министри Догдургүл Гендирбаева, жогорку кеңештин депутаттары жана ошондой эле Россиядан өкүлдөр келип катышты. Белгилей кетсек, автобустардын биринчи тобу 2 сентябрда алынып келинген. Кыргызстанда 1068 мугалим жетишпейт деп билдирди билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары Бекжан Супаналиев 30 сентябрда өткөн жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында. Биз алтын казык билим берүү тармагын трансформациялоо боюнча чоң программаны кабыл алып жатабыз. Келерки жылы ал толугу менен ишке ашырылат. Буга катар эле мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу Республикалык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту бар. 2023-24 окуу жылында 460 мектептен 12 000 мугалим квалификациясын жогорулатышты деп кошумчалады ал. Баткен шаарында 800-гө жакын окуучу 2 жылдан бери кооптуу жол менен мектепке каттап билим алышууда. Мындан улам ата-энелер жана мугалимдер кырсыктын алдын алып, окуучулар баскан көчөгө тротуар куруп, жол белгилерин коюп берүүнү шаардык бийликтен суранышууда. 2 жылдан бери курулбаган тротуар жакынкы айларда сөзсүз курулат деп шаар мэри билдирди. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. Бул Баткен шаарындагы Эргеш Калыков көчөсү. Шаардагы 4-чү мектептин окуучулары ушул көчөдөгү автожол аркылуу мектепке келип кетишет. Тар көчөдө эрте менен жана түштө жүздөгөн окуучулар ары бери басканда автоунаалардын жүрүшү кыйындап, окуучулар үчүн кооптуу жагдай жаралат. Анткени көчөдө жөө адамдар басуучу тротуар жок. Эртең менен обедтерде мындай машиналар менен тыгым болуп, балдардын коопсуздугу өтө начар болуп атат. Ошого биз өзүбүз күндө алып келип кетип атабыз. Балдарым эле ойдо 3-класста окуйт. Мына жерде негизги жол бар, мына Аразак көчөсү. Чоң жол бул шаарыбыздагы. Ушул жолго дагы жол белгилери коюлса жакшы болот эле. Бул жерде мисалы үчүн 3 жол белгиси койсо болот. Жогорку жылдамдыкка чек коюу, жүргүнчү өткөөлү, жана жасалма дөңсө, ушуларды Баткен шаарындагы мамлекеттик автоинспекция менен биргеликте ушул жол белгилерин орнотуп берсе, Баткен шаарына тургундарына дагы жашоочуларына дагы бир жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлмөк. Баткен шаарындагы номер 4-чү орто мектеби 2 жыл мурун ачылган. Мектептин эмгек жамааты жана ата-энелер жолдогу коопсуздук боюнча билим уясы ачылгандан тартып эле жергиликтүү бийликке арызданып келет. Бирок ушул күнгө чейин окуучулардын жолдогу коопсуздугун эч ким караган эмес. Бизде эң көйгөй маселе бул жол маселеси. Эрте менен 8-де, анан обедтеги 1-де окуучулар бир 100дөй окуучу машина менен жол талашып, тротуардын жоктугунан көйгөй болуп атат. Биз тийиштүү органдарга көп эле жолу кайрылдык, жол тротуар маселеси боюнча. Бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Окуучулардын өмүрүнө коркунуч жаратып жаткан көчөгө эмне үчүн тротуар салынбайт жана жол белгилери коюлбайт деген суроо менен биз шаардын мэрине кайрылдык. Өз кезегинде шаар башчысы жакынкы күндөрдө курулуш башталып, жыл аягына чейин окуучулар тротуар менен басып калат деп билдирди. Себеби биздин көчөлөрүбүздүн эң бир көйгөйдү бирөөсү ошол да. Себеби былтыр мектебибиз ачылды дагы. Биздин бюджеттин эмесине каралбай калып, эми жабылып калганда бүтүн иш-чарабыз бекитип калган болчу. Быйылкы жылы буюрса акчасын карап, проекттерин жасап бүтүрүп койдук. Ал тендери да бүттү. Эртең бүткөн немени квадрат организацияны ошол жерге коебуз. Площадка өткөрүп беребиз. Буюрса бир ай, бир жарым айга бүтөт деп. Шаардын мэринин айтымында тротуардын өз мезгилинде курулбагандыгынын дагы бир себеби бул жол боюндагы үйлөрдүн кызыл сызыкка чыгып, жолду тарытып салганына байланыштуу экен. Андыктан жергиликтүү эл да жоопкерчиликти эске алып, жолдогу тосмолорун жана курулуштарын алышы керек. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.
Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде илим билим берүү комплексинин окуучулары жана түштүк кореялык окуучулардын 21-чи сүрөт көргөзмөсү ачылды. Аталган көргөзмөдө илим мектебинен 20 окуучу, Кореядан келген 6 окуучунун эмгектери коюлган. Кыргызстандын жаратылышы, маданияты, көөнө жашоосу чагылдырылган сүрөт көргөзмөгө кесиптешим Эржигит Тилекбек уулу катышып келди. Жындыбыт Куак түштүк Кореяда 10 класста окуйт. Эки өлкөнүн окуучулары арасында өткөрүлүп жаткан сүрөт көргөзмөгө катышып жатат. Кыргызстандын жашоо шарты менен кенен таанышып, 1000ге жакын сүрөт тартууга үлгүргөн. Анын арасынан 14 сүрөтү тандалып көргөзмөгө коюлган. 이 사진은 어디에서 찍은 거냐면 토크목 지역의 바자르라는 Мен Кыргызстанга келгенге чейин интернет булактарынан маалыматтарды жыйнап көрдүм. Бул менин келишиме кызыгууну жаратты десем болот. Мен Кыргызстанга келгенде таза абасы, элдин жөнөкөйлүгү, кооз жаратылышы өзүнө арбап алды. Ар кандай кооз жерлерде болдум. 1000ге жакын сүрөт тартып алардын бирөөсү ушул сүрөтүм. Бул Токмоктогу базар. Бул жер ошол элдин жашоосун чагылдырып турат. Башында элдер жашынып уялып жатышты. Мен алардан уруксат сурагандан соң тартынбай калышты. Мен айткым келет, Кыргызстан Борбор Азиядагы Швейцария десем жаңылбайм. 1000장 중에 14장을 먼저 선택한 후에 이 사진 한 장을 고르게 되었습니다. Хан Даниэль аталган көргөзмөгө аялдамадагы көрүнүштү чагылдырган сүрөтү менен катышып олтурат. Элдин жөнөкөй жашоосу көңүл чордондо болуп турууга тийиш деди ал. Моя цель изобразить на этом фото была повседневную жизнь. Менин бул сүрөтүмдүн башкы максаты катары өлкөбүздүн утурумдук кайталануучу жашоосун чагылдыргым келди. Анткени көп адамдар мындай көрүнүш орун алып жатат. Бирок дайыма бир жака шашуунун аркасында экенин айткым келет. Демек бийик нерселердин бардыгы ушундай жөнөкөй нерседен башталарын билем. Бул көргөзмөгө катышкан балдардын чыгармачылыгы абдан жогору экенин көрдүм. Мен үчүн абдан кубанычтуу күн болуп олтурат. Студенты брали по одной или две фотографии. Аталган сүрөт көргөзмө өлкөнүн жашоо шартын, маданиятын, кооз табиятын таанытуу жана окуучулардын достук алакасын бекемдөөнү көздөп, өлкөлөрдү кыдырып келет. Бул жылы Кыргызстанга келди. 이 사진은 한국에서 온 8명 Аталган көргөзмө балдардын чыгармачылыгын өркүндөтүү, табият менен жакын болуу жана ар кыл өлкөлөрдүн маданиятын таанып билүүгө, жашоо турмушу менен кенен кабардар кылуу максатын көздөйт. Бул салтка айланып Азия өлкөлөрүндө өткөрүлүп келет. Бул саам Кыргызстанда өтүп жатканы бизди кубандырат. Балдардын дымагы күчтүү экени биз күткөндөн дагы жогорку деңгээлдеги сүрөттөрдү тартышыптыр. Балдарга ийгиликтерди каалайбыз. Аталган көргөзмөдө мыкты сүрөттөрдү жараткан окуучуларга атайын дипломдар тапшырылып, алардын чыгармачылыгын өркүндөтүүгө атайын мастер-класстардагы орун алды. Данная фотовыставка стала возможна благодаря нашим коллегам из Тихоазиатского центра ЮНЕСКО. Мугалимдердин чыгармачылыгын өркүндөтүү жана кесипкөй мугалимдерди аныктоо максатында Жан дүйнөмдүн кесиби 2024 аттуу мыкты ирим мугалимдеринин кароо сынагынын облустук түрү өткөрүлдү. Ирим мугалимдер арасында бул сынак быйыл 2-чи рет гана өткөрүлүүдө. Ага облустун 8 районунан мугалимдер келип катышты. Кененирээк кийинки материалда. Мугалим жаңы өсүп келе жаткан жаш муундардын дүйнөгө, турмушка болгон көз карашын калыптандырып, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт берет. Мына ошол мугалимдердин арасында жыл сайын түрдүү кароо сынактар өткөрүлүп турат. Ош облусунда Жан дүйнөмдүн кесиби 2024 аттуу мыкты ири мугалимдеринин кароо сынагы өткөрүлдү. Ага облустун 8 районунан мугалимдер катышып, республикалык турга ат салышышты. Бул биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атайын буйругу менен бекитилген жобонун негизинде өттү. Буга чейин биздин Ош облусунда бардык район, шаардык балдардын чыгармачылык борборлорунда жеңүүчүлөр аныкталып, ошол конкурстар уюштуруп, бүгүн жеңүүчү деп табылган ошол 8 райондон ошол эң мыкты деп табылган чыгармачыл мугалимдер бүгүн ушул облустук туруна катышып атат. Ирим мугалимдер арасында мындай кароо сынак быйыл 2-чи рет өткөрүлүп жатат. Сынактын катышуучулары берилген тапшырмалар боюнча биринчи күнү ачык сабак өтүп беришсе, кийинки күнү жетишкен ийгиликтери жана жасаган эмгектери боюнча кенен тааныштырып беришти. Облустук деңгээлде өтүп жаткан сынакта 3 агай жана 5 эжей өз даярдыктарын көрсөтүштү. 5-чи Карабулча району Калыбеков Мирбек Абакирович палитра сүйрөт иримин мугалими.
кечээ күнү ошол учар мектебине бардык. Ал жакта да бүт технологиялык жабдыктар менен камсыздап берди. Аябай сабак жакшы өттү, окуучуларды бөлүп берди. Сабак жакшы өттү. Эми бул конкурста бири бул жерде баары эле жеңүүчү деп эсептейм. Келгендин өзү жеңүүчү деп. Чынар Эжеке алайда телеиримин жетектейт. Райондук сынактын мыктылыгын көрсөтүп, облустук турга катышууда. Англис тилин окуучуларга жеңил метод менен оңой үйрөтүп, заман талабына ылайык сабак өтүү ыкмалары бааланган. Эмгек тажрыйбасы 13 жыл болгондуктан биринчи турда сабак өтүүдө кыйналбаганын айтат. Жөнөкөй мектептин мугалимдеринен айырмаланып, бизде мисалы баланын өнөрүн ачуу болуп эсептелет да. Бул жерде ошол сабактарыбыз бааланды биринчиден. Ошол иримге келген балдардын биз өнөрүн ачып, аларды байкап, алардын жөндөмдөрүн арттырып, ушул сапаттарыбыз бааланат. Андан кийин кагаз иштерибиз, мисалы бизде аз портфолио, усулдук кейс деген документтерибиз уже жаңы заманбап электрондук варианттарда уже биз колдонуп баштадык. Ошол документацияларыбыз текшерилет. Мугалимдердин чыгармачылыгын өркүндөтүү жана кесипкөй мугалимдерди аныктоо максатында уюштурулуп жаткан бул сынактын жеңүүчүлөрүнө жана катышуучуларына баалуу белектер жана жолдомолор тапшырылат. Эми бул жерде жюри калыстар тобу гран-при биринчи, экинчи орундарын чыгарган болсо, биринчи орунга Жалалабад санатория курортуна акысыз жолдомо берип жатабыз. Экинчи орундарга ушу бир 6-7 миңдин аралыгындагы баалуу белектерибиз бар. Жан дүйнөмдүн кесиби 2024 аттуу мыкты ирим мугалимдеринин кароо сынагынын республикалык туру 1-октябрда башталат. Ар түрдүү багыттагы критерийлер менен бааланган соң мугалимдер күнүнө карата Кыргызстандын жыл мугалими аныкталып, жыйынтыктын негизинде сыйлыктар тапшырылмакчы. Тойгонбаев Сабыр. Гулена Сагынбек кызы, Элиор Байназаров, билим жаңылыктары. Мына ушундай жаңылыктар топтому менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.